Ар кандай окуялар, ар тараптуу жаңылыктар менен Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Крим төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча соттук отурумга мурунку президент Алмазбек Атамбаев келүүдөн дагы баш тартты. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов 3 миллион 300 миң сом айыппул менен эркиндикке чыкты. Ырчы Атабековдун апасынын үйүн тонуду деп шектелген баланын энеси президентке кайрылды. Кылмышты мойнуна илип атышат. Ошо кармап келгенден баштап сабап. Өзбекстанда 16-чы кылымга таандык алтын тамгалар менен жазылган Куранды кыргыз жаранына сатуу боюнча кылмыш иши козголду. Ош облустук төрөтүйү жабылгандан улам ага жакын жайгашкан шаардык төрөтүйүндө кезектин көптүгү маселе жаратты. Азиз Батукаевдин иши боюнча соттук отурумга мурунку президент Алмазбек Атамбаев келген жок. Андыктан 1-май райондук соту эртең 15-октябрга чейин кайрадан тыныгуу жарыялады. Бул тууралуу райондук соттун өкүлү Асель Равшанова журналисттерге билдирди. Ал ошондой эле эгер Атамбаев эртең дагы отурумга келбесе, кийинки кадам кандай болорун сот чече турганын айткан. Ал эми жактоочу Замир Жошев Алмазбек Атамбаев сотторго ишенбөөчүлүк билдирип, угууну анын катышуусу жок өткөрүүнү талап кылганын билдирген. Эске салсак, 11-октябрдагы соттук отурумга да мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышуудан баш тарткан. Бирок ал сотко мурдагы башкы прокурорлор Айда Салянова менен Индира Жолдубаева да келишкен. Салянова бул иш боюнча тергөөгө буга чейин бир топ маалыматтарды айтып бергенин билдирген. Ал эми Жолдубаева журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес. Бул кылмыш иши боюнча жалпысынан 14 киши шектелген. Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, Орусияга учуп кеткен. Ички иштер министрлиги быйыл бул боюнча кылмыш ишин кайра тергеп сотко өткөрүп берген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун үй камагындагы мөөнөтү 23 декабрга чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту кабыл алганын Асановдун адвокаты Талайгүл Токтаканова билдирди. Анын айтымында Асановдун иши боюнча тергөө жүрүп жатат. Бирок учурда генерал суракка чакырыла элек. Курсан Асанов 7-8 августта Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеништен кетти деген жөө менен кызматтан алынган. 7 августта Асановдун 22 жаштагы уулу Мухаммед Али Асановго издөө жарыяланган. Бишкек шаардык соту мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Амантур Жамгырчиевди камакта калтырды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын жактоочусу Бактыбек Жумашев билдирди. Жактоочу 1-май райондук соту менен Бишкек шаардык сотунун чечимин мыйзамсыз деп эсептейт. Эске салсак, мурунку президенттин тарапташтары Амантур Жамгырчиевге, Марат Шаменовго, Алга Кылычевге, Кыяс Смайыловго, президенттик аппараттын мурунку жетекчиси Фарид Ниязовго жана башкаларга массалык башаламандык, адам өлтүрүү, барымтага алуу беренелери боюнча айыптар тагылган. Бишкек шаардык соту транспорт жолдор боюнча министринин мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга өзгөрттү. Бул тууралуу анын адвокаты Жыргалбек Бабаев билдирди. Быйыл июль айында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө kesкен. Сот ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап ири өлчөмдө пара алган деп тапкан. Өкүмдө Жусубалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн акча талап кылганы жана аны кантип кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөнүн жана сотто сурак бергендердин көрсөтмөсү келтирилген. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда, Жусубалиев өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн 2018 жылдын декабрында $50 000 пара алды деп кармалган. Жипаркул Иманкалиева аттуу жаран уурулукка шектелип кармалган баласы Медет Бейшеков 1,5 жылдан бери күнөөсүз камакта жатканын айтып, өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Кайрылууда анын жалгыз баласы милиция кызматкерлеринин кысымында кабылганын билдирген. Ошону менен катар уурулук болгон учурда ал такыр башка жакта жүргөндүгү боюнча далилдер бар экенин айткан. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мен сизге кайрылган себебим
Менин сыздаган, зарлаган үнүмдү баско деп ойлойм. Менин баламды 29 августта Октябрь РОВДСынын оперлери кармап, анын мойнуна ушул жылдын 5-майында Мирбек Атабековдун үйүнө урууга кирген, кылмышты мойнуна илип атышат. Ошо кармап келгенден баштап сабап, противогаз кийгизип, баламды бир күн камап, адвокат киргиче сабап, ошону кааласаң да каалабасаң да мойнуңа аласың деп мойнуна илип атышат, 4 айдан кийин кармап. Ал күнү балам Бостери шаарында дос баласынын нике тоюнда отурганы, ошол күн орозонун 1-чи күнү болуп, үйдө кызым экөө ооз бекиткенин далилдери бар. Бардык видеолор, күбөлөр, сүрөттөрдүн баары бар. Болуп атса да, менин баламды ушу күнгө чейин мына 1,5 ай болду, СИЗО бирде камап турушат. Айта кетсек, буга чейин белгилүү ырчы Мирбек Атабеков анын апасын үйүнөн карактап кетишкенин тастыктаган. Ал эми милициянын маалыматында 6 май күнү карактоо болгону тууралуу арызда Гвардейский көчөсүндөгү үйүнө түнкү саат 1:45 чамаларында бет капчан куралданган кишилер кирип, күч колдонуп $6,000, 15,000 сомун жана алтын буюмдарын карактап кеткени айтылат. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, 202 берене карактоо менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Өлкөдө 2 жылдан бери президент тарабынан аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланганына карабастан региондор айыл чарбасы өнүкпөй жатат. Мындай пикирин бир катар депутаттар парламенттеги тармактык комитеттин бүгүнкү жыйынында айтып чыгышты. Маселен, 453 айыл өкмөттүн дээрлик 83% дотацияда отурат. Эл өкүлдөрү бул айыл өкмөттөрдүн басымдуусу токойлор менен чектешерин, үлүш жерлери жок болгону үчүн өзүн өзү камсыз кыла албай республикалык бюджетти карап отурарын билдиришти. Ал эми өкмөт айыл чарбасын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттын көлөмүн көбөйтүүнүн ордуна аны жылдан жылга кыскартуунун үстүндө. Кыргызстан агрардык өлкө экенине карабастан айыл чарбасы өнүкпөй келет. Ал эми ички булактардан түшө турган каражаттарды өндүрүүнүн эсебин таппай, айыл чарба министри Эркинбек Чодуев депутаттардын жемесинде калды. Айта кетсек, жогорку кеңештин комитет жыйынында 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып, ал кайра өкмөткө кайтарылды. Парламенттеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети өкмөттүн 2020 жылдагы республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзам долбоорун карап, аны кайра өкмөткө кайтарып берди. Депутаттардын айтымында быйылкы жылдын бюджетине айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталган бир катар тармактарга каржы бөлүнбөй калган. Депутаттар өкмөттүн Кыргызстан агрардык өлкө экенин эске алуусун эскертип, айыл чарба тармагына тиешелүү министрлик жана айрым мекемелер туш болуп жаткан каржылык көйгөйлөрдүн чечилишин өкмөттөн талап кылышты. Биз көрүп эткен ушул тармактардын өзүнө эле бир 500 миллион, 600 миллион тегерегинде акча айтылды да, мына депутаттар тарабынан, баарыбыз тарабынан. Ошого мен дагы ойлойт элем, бул цифраларды азыр биз кабыл алып берсек, сиздер өзгөртө албайсыздар. Сиз ошон үчүн Алмаз Курбанаевич, бул цифраны кийин табабыз, кийинки 9 айдын жыйынтыгында, 6 айдын жыйынтыгында деген сөзүңүз бул туура болбой калат. Сиздер башка жактан жылдырып келип бересиздерби? Эгер бүгүн чындап сиз жооп бере албайсыз, министр дагы жок, кайсы жактан аласыңар, өзүңчө дагы бир жыйын кылып келгиле, убакыт бар экен. Мен дагы Рада Мураталинанын сөзүнө кошулам. Биз кийинки бюджетти кийинкиде дагы карайбыз деп. Талкууда депутат Мирлан Бакиров токой жана суу чарба кызматкерлеринин маяналарын көтөрүү зарылдыгын белгилеп, айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча тиешелүү министрлик конкреттүү иштерди жасабай отурат деп сынгалды. Бардык маселе каражаттын тартыштыгына келип такаларын белгилеген депутат, каражат булактарын таап берген күндө дагы айыл чарба министрлиги иш кылбай жатат деди. Асылдуулуу төмөн жерлерге бак дарак тигейли деп биз талкуу кылып бир канча жолу сурадык. Котбек сиз дагы мен колдоймун деп ушул жерде айткансыз, экономия министри айткан. Азыр каршы пикир келди, макулдаштоо иштеп атат, бирок айыл чарба министрлиги дагы деле жалдырап юристтин көзүн карайт. Саясатты жүргүзө албайт мындай кейпи менен. Ал наоборот айтыш керек. 1000 деген гектар жерлер жатат, эч кандай баг дарагы жок.
коргоп атат, эрозия болуп атат. Келе андан көрө өнүктүрөлү, эгейле, өстүрөлү депчи. Мына ошондо саясат болот. Мындан тышкары Бакиров 46 000 гектарды ээлеп жаткан жаңгак токойунун жаңгагын сатуудан киреше түшөрүн, ошондой эле аңчылык тармагынан дагы бир кыйла каражат түшүрсө болорун белгиледи. Республикалык бюджеттен жайыттарды инвентаризациялоого 20 миллион бөлүүнү, ал эми токой фондундагы жерлерди пайдалануудан түшкөн каражатты 100% жергиликтүү башкаруу органдарына калтырууну сунуштады. Жайыттарды инвентаризация кылып, геоботаникасын, чек арасын, банитетин аныктап, каражат бөлүп берели. 10 миллион, 20 миллион сом мен сунуш кылам. Экинчи сунуш, ошол токой фондунан түшкөн, жайыттан түшкөн акчанын каражаттын бардыгы 100% жергиликтүү бюджетке калтырайлы. Эгерде калтырган болсок, мен кепилдик берем, жок дегенде 2 эсе өсөт. Кодбек Алчич, 14 миллион сом эмес, эмди жыл көрөсүңөр. 30 миллион сомдон кем каражат чогултулбайт. Себеби кызыкчылык болот. Датасадан чыкканга аракет кылат. Ошондон түшкөн каражатты социалдык башка багыттарга жумшап баштайт. Мына колдо турган Депутат Нурбек Алимбековдун айтымында Баткен жана Жалал Абад облустарында лаборатория курууга акча каралган эмес. Агрардык өлкө катары саналган Кыргызстан үчүн фитосанитариялык лабораторияларды курууга артыкчылык берүү маанилүү дейт. Карантин департаменти деген бар да. Бул эң негизги биздин экспорттук потенциалыбызды көтөрө турган бирден бир десек деле болот. Лабораторияларды куруу боюнча ушуларга 30 миллион сом Баткен областы менен Жалал Абад областында фитосанитарный лаборатория курула элек. Калган бардык региондордо бар. Ушул боюнча 30 миллион сом керек. Жерлери даяр. Бардык проекттери даяр. Бул да бюджетке кирбей калыптыр. Министрлик ведомстволардан 6 миллиард сомдон ашык заявкалар келди. Ага биз киреше булактарын тапкан жокпуз. Бирок болсо бюджет эгер бекитилсе, эмки жыл аткарылганда кошумча булактар түшкөндө бул маселелерди карап көрсөк болот. Анда бул деген лаборатория курулбайт деген эле сөздү айтып атасыздар. Курбай эле туруп тургула, Баткен областы силер туруп тургула, чыдагыла деген сөздү. Экспорт кылбай эле койгула дегендей болуп атат да. Талкууну жыйынтыктаган комитет мүчөлөрү республикалык бюджеттен айыл чарбасын өнүктүрүүгө жетиштүү каражат бөлүнбөй жатканына нааразы болушуп, бүгүнкү айтылган көйгөйлөр былтырдагы айтылганын, бирок эч кандай өзгөрүү болбогонун белгилешти. Мындан улам Кыргыз Республикасынын 2020-жылга республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоорун эл өкүлдөрүнүн сунуштарын эске алуу менен кайрадан карап чыгууга өкмөткө кайтарышты. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Кыргызстандын чет өлкөдө иштеген жарандары ушул жылдан 8 айында өлкөгө 1 миллиард 570,5 миллион доллар которушту. Бул туурасында Улуттук банк маалымат берди. Акча которуулардын 90%дан ашууну Орусиядан келген. АКШдан болсо Кыргызстанга 20 миллион доллар, ал эми башка өлкөлөрдөн 9,9 миллион доллар которулган. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда акча которуулардын ички дөң продукцияга болгон катышы боюнча дүйнөдө 1-орунда турат. Былтыр эмгек мигранттары өлкөгө 2 миллиард 685 миллион долларда түзгөн. Ош облусунун Өзгөн районундагы Көлдүк айыл өкмөтүнө караштуу мектеп авариялык абалга кептелген. Ал жерде 400 бала билим алат. Ал эми Шамалды Терек айылындагы мектеп 1932 ашар жолу менен салынган. Учурда анын да эскилиги жетип, урап калынуусуна жеткен. Ошентип эски билим берүү мекемелери жаңыланууга муктаж. Бул багытта кандай аракеттер көрүлүп жатканы кийинки материалыбызда. Өзгөн районундагы Көлдүк айыл өкмөтүндөгү Рыспай Комкошев атындагы мектепти авариялык абалда деп 2016-жылы эле чечим чыгарылган. Ошентсе да бүгүнкү күнгө чейин 400 баланын өмүрү тобокелге салынып окутулуп келет. Мындай болуп бардыгы көчүп, балдардын окуусуна коркунуч туудурат деп 2016-жылы Өзгөн Каракулжа, Өзгөн шаар аралык экотехинспекциядан заключение чыккан. Окуу токтотулсун, башка жака көчүп кетсин. Шамалды Терек айылындагы мектеп 1932-жылы ашар жолу менен салынган. Андан кийин окуучулар көбөйүп, класстардын тарсыздыгынан 1970-жылы 8 класс кошумчаланган. Ал дагы жергиликтүүлөрдүн ашар жолу менен түптөлгөн дешет. Эми эскилиги жеткен билим уясы урап калуу коркунучунда турат. Балдар чоң үч мектепте окуп атат. Анан кийинки бир 5 жылда ушу мектептин коопсуздугу өтө начарлап кеткен. Анан ушул 17-жылы депутатыбыз келгенде
наказ кылдык элек. Eski imaratta жалпысынан 400 окуучу билим алып, 28 мугалим эмгектенет. Билим уясынын эскилиги жеткендиктен полдору да тешилип, дубалдары урап турат. Мындан улам мектеп салуу муктаждыгы жогору. Бизде 3 мектеп бар. Эң биринчи мектеп бул ушул. Андан сырткары жогору жакта дагы 2 мектеп бар. Ал эми бул мектеп 1932 жылы Ашар ыкмасында курулган. Жергиликтүү бийлик жашоочулар менен биргеликте тиешелүү тармактарга жаңы мектеп салып берүү суранычы менен кайрылышкан. Мындан 1 жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаты Курбанкул Зулушев быйылкы жылы мектеп курулушун тездетип берүүгө киришкен. Ал эми бүгүнкү күнү тилектери орундалып, жаңы түптөлчү билим уясынын капсуласы салынды. Эми өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бул айылда мектеп 32-жылы курулган. Имараттын көрсөңүздөр Ашар жолу менен көчүп калган. Эми мышык илеп тургандай акыбалда да. Анан өкмөтүнө быйыл былтыры ПСДС чыйылып, быйылкы жылы ошо капитал салымдар бир нерсе боюнча кошуп, мына 5 миллион бөлүнүп, азыр фундаменти башталып атат буюрса. Анан өкмөт дагы аракет кылып сөз берип атчы, ушу кийинки жыл сентябрга бүтөт деп. Анан биз ишке ийгилик гана тилейбиз. Эми элекүлдү катары биз албетте көз салып карап турабыз, бирок өкмөт буюрса бүтүрөт. Себеби бул окшогон мен өкмөттүн куруптөрүнө ишенем, анткени канча деген мектептер акыркы жылдары курулуп атат. Ошолордун бири буюрса бул дагы. Менимче ушу өз мөөнөтүндө аяктаса керек деп ойлойм. Мектеп башка жайга эмес, өзүнүн ордуна курулмай болду. Анткени айылда жер тартыштыгы бар. Ал эми окуучулар айылдагы жеке үйлөргө жана айыл өкмөттүн имаратына жайгаштырылмай болду. 270 балага ылайыкташкан мектептин жалпы сметалык баасы 66 миллион сомго бааланган. 2019 жылдагы республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми курулуш жоопкерчилигин алган Чинайлин компаниясы каржы булагы токтобосо эле имаратты кийинки окуу жылына тапшырууга даяр экенин билдиришет. Жаңы имараттын башкы планда окуу класстары, спорт залы жана ашканасы, жуунуучу жайы да каралган. Компьютердик класстар менен бирге эмгек сабагындагы колдонуучу жабдыктар да коюлат. Кабинетте 9га 6, физик кабинеттер, хим кабинеттер, жана эмгек сабагын уюштуруучу кыздар үчүн мисалы үчүн тигүү секторунун тигүү машиналары коюлат. Балдар үчүн станоктор коюлат, столярный станоктор. Андан ичинде мед кабинети бар. Каралган. Тоо койнун байырлаган жергиликтүү элге жаңы мектептин салынышы чоң жаңылык болууда. Колдоо алып курулушту көзөмөлдөп жаткан эл өкүлү Курманкул Зулушевдин салымы чоң экенин белгилешүүдө. Аттылар ушерде чогулуп, ушу кишиге наказ кылганбыз. Эми ушул жердин курулуусу колгон келсе ушу бизге жардам берип ушу мектепти курууга көмөктөштөгөнбүз да. Анан ушул элимдин чуркап жүргөн укканбыз, бирок толук жыйынтыгы болду эле. Ушу жыйынтыгы мына бүгүн билип турат ушул Көлдөгү айыл өкмөтүндө заманбап ушул жакшы мектеп курулуп атат. Ушул энебизге рахмат чоң. Көлдөгү айыл өкмөтүнүн карамагында 2 айыл бар. Жергиликтүү бюджеттин көлөмү 4 миллион сомдон ашат. Айыл өкмөттө калктын саны 5144. Айылда таза суу, жол жана маданият үйү сыяктуу социалдык маселелер чечилүүгө муктаж. Азыр чет элдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. Япониядагы кара борондон бери дегенде 25 адам каза болду. Кырсыктын айынан 7 миллиондон ашуун тургун үй жайын таштап, коопсуз жайларга кетүүгө мажбур болушуда. АКШнын Жаңы Орлеан шаарында жаңы салынып жаткан 18 кабаттуу мейманкана урап түштү. Американын Флорида штатында Голос шоунун жылдызын күйөрмандардын алдында атып өлтүрүштү. Өзбекстанда 16-чы кылымга таандык алтын тамгалары менен жазылган Куранды сатуу боюнча кылмыш иши козголду. Ушул жана башка чет элдик жаңылыктар менен кийинки материалыбыздан тааныша аласыздар. Японияда тайфундан кеминде 25 киши мерт болду. Катуу борон кара нөшөр Япониянын бир топ бөлүгүн каптады. Хабигис тайфуну акыркы 60 жылдагы эң күчтүү кара борон болушу ыктымал. Маалыматка ылайык учурда тайфунун айынан эң аз дегенде 25 адам каза болгон. Дагы 22 адам дайынсыз жоголууда. 100дөн ашык адам ар кандай жаракат алган. Кырсыктын айынан 7 миллиондон ашык тургун үй жайын таштап коопсуз жайларга кетүүгө мажбур болушууда. Бирок азырынча убактылуу жашоочу жайларга 50 миңдей эле адам барган. Хагибис аталык
алышындагы тайфундун келтире турган кооптуулугу 19 деген номер менен бааланып, ал өмүргө коркунуч жаралат тургандыгы боюнча белги экенин айтышат. Бийлик бул жолку табигый кырсык 1958 жылы катталган коркунучтуу тайфунду кайталайт деп кооптонууда. Ошол учурдагы Канагава тайфуну 1200 адамдын өмүрүн алган. Хагибис тайфуну түштүктөн чыгышты көздөй жылып келе жатат. Анын борбордук бөлүгүндө басымдын күчү 935 гектопаксаль. Ал эми ылдамдыгы секундасына 45 метр, катуулап кеткенде 65 метрге чейин жетүүдө. AQShnын Жаңы Орлеан шаарында жаңы салынып жаткан мейманкана урап түштү. Окуяны жергиликтүү тургундар тартып алып интернетке жүктөгөн. Кырсык 12 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:00 чамасында болгон. Кырсыктан бир адам каза таап, 18 адам ар кандай жаракат алып ооруканага жаткырылган. Видеодон көрүнүп тургандай жана күбөлөрдүн айтымына караганда урап түшүү адегенде үстүнкү кабаттан башталган. Анын артынан 2 крандын кошо кулаганын көрүүгө болот. Адистер кырсыкка курулушту сапасыз жүргүзүү себеп болгон дешүүдө. Белгилей кетсек, аталган имараттын курулуш иштери 2018 жылдын февраль айында башталган. Бул 350 конок бөлмөлүү 18 кабат мейманкана болмок. Курулушту аяктоо 2020 жылдын жаз айларына мерчемделген эле. Америкада жергиликтүү Голос шоусунун жылдызын күйөрмандарына кол тамга берип жатканда аткан. Андан кийин кылмышкер өзүн өлтүргөн. Бактылуу Кристина концертине күйөрмандардын өзү чакырган. Ал Орландонун концерттик залында болгон. Анын "Мен ойлойм, мен тирүүмүн" деген ыры кайгылуу окуядан бир нече мүнөт мурда тартылып алынган. Бардыгы концерт бүткөндөн кийин болгон. Куралчан эркек ырчы күйөрмандарына кол тамгаларды берип жатканда 2 тапанча менен 5тен кем эмес жолу аткан. Кристинаны өтө оор абалда ооруканага алып барышкан. Бирок ал бир нече сааттан кийин көз жумган. Кылмышка шектүүнү ырчынын бир тууганы токтотууга аракет кылган, бирок ал өзүн өзү аткан. Бул аракет башка курмандыктардын алдын алгандыгы айтылууда. Окуя 60га жакын адамдын көзүнчө болгон. 22 жаштагы Кристинанын карьерасы америкалыктардын классикалык кыялынын орун алышы болгон. Ал өзүнүн ыры менен мындан 7 жыл мурун интернет аркылуу 100 миллион көрүүчүнү чогулткан. Андан соң Лос-Анджелеске көчүп кетип ишин уланткан. Кристина YouTube каналындагы эң көп көрүлгөн 5 музыканттын бири болгон. Анын өлүмү куралга карата көзөмөлдү күчөтүү талаптарын дагы көтөрдү. Флорида штатында 18 жаштан тартып дробовик же винтовканы, ал эми 21 жаштан тапанчаны лицензиясыз сатып алса болот. Курал чындыгында анын психикалык оорусу барбы же түрмөгө олтуруп чыккандыгына карабастан баарына сатыла берет. Ал эми ырчыга эмне себептен кол салынгандыгы белгисиз бойдон калууда. Окуя болгон жерден бир да фото же видео чыга элек. Аларды полиция алып кетиш мүмкүндүгү айтылууда. Өзбекстандын Фергана областында коопсуздук боюнча мамлекеттик башкармалыгы Курандын уникалдуу нускасын Кыргызстан жаранына сатуу аракетин билип калып токтотту. Бул тууралуу Өзбекстан 24 телеканалы билдирген. Китепти $150,000 сатмакчы болушкан. Шектүү катары кармалган жарандын 49 жашта экендиги маалымдалды. Анын айтымына караганда китепти үйүнөн кокондогу досуна алып келип, ал жерден кыргызстандык жаран менен таанышып калган. Кеп аны сатуу боюнча уланып кеткен. Кармалган адам бул кылыгы үчүн өкүнүп жаткандыгын айтты. Акча колуна тийген соң киши бул баалуу китепти Кыргызстанга кыска жол менен жеткирип бермек болгон. Адистер кол жазма түрүндөгү барактарына алтын жалатылган Самарканд каллиграфиясынын стилиндеги бул эмгекти 1,8 миллиард сум, болжол менен $200,000 деп баалашкан. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинен 16-кылымда жазылган текстти формага Юсуф Сахов молдо келтиргендигин айтышкан. Кийинчерээк 19-кылымдын аягында 20-кылымдын башында Куран реставрацияланган. Кол жазма абдан баалуу болгондуктан аны өлкөнүн аймагынан чыгарып кетүүгө тыюу салынган. Реликвия Өзбекстандын мамлекеттик музейине өткөрүлүп берилмекчи. Ош облусундагы Мамакеев санаториясы заманбап жабдыктар менен камтылган. Аталган ден соолукту чоңдоо борборундагы түзүлгөн шарттар келген кардарлар үчүн жагымдуу. Санаторияда бир нече ыкма менен дарылоо жүргүзүлүп келет. 30 жылдан ашуун тарыхы бар Мамакеев ден соолук чыңдоо борбору туурасында кийинки материалыбыздан сөз болот. Жылына миңдеген жарандарды кабыл алган Оштогу Мамакеев санаториясы 1985 жылдан бери ишмердүүлүгүн улантып келет. Жыл сайын заман талабына ылайык жабдуулар менен толукталып, ден соолугун чыңдоо үчүн келгендерге ылайыктуу шарттар түзүлүүдө. Бул санатория өзү Союз убагында ушу 85 жылдан бери иштеп келе жатат. Ал убакта кооператор деген ат менен болгон.
Кийин ошол Курманбек Мамакеевдин атына коюлуп, ошонун аты менен иштеп келе жатат. Бизде орундуктарыбыз көп эле, тез эле келип бир 10 күндө эс алып, ден соолугун чыңдап кетишет, кайра дагы неметип келип турушат туру. Анан аппараттарыбыз боюнча бул тез эле жаңыланып турат. Бул жайда азыркы учурда эс алып жаткан 100дөн ашык жаран бар. Санаторияга кайрылгандар үчүн ден соолукту чыңдоонун бир катар түрлөрү бар. Маселен, туз аркылуу дарылоо, ылай, ийне терапиясы, атайын жаңы аппараттардын жардамы менен массаж жана башка. Биз мына санаторияга келген эс алуучуларга көп дагы кандай бир жардам болуу үчүн ушундай бир жакшы аппарат киргиздик. Ал биоэнергия массажер деп аталат. Биоэнергия массажер бул акыркы күндөгү тибет медицинасынын революция жасап аткан аппараттардын бири болуп эсептелет. Бул аппарат өзүнчө эле бир 8 вольт менен иштейт. Оорутпайт, ооруксунтпайт, коркунучу жок, жана эч кандай бир кыйыр тескери таасирлери жок жагы өзгөчөлүгү. Бул аппарат биологический точкаларга жасайт, өзүнүн мындай өзгөчө перчаткалери болот. Ошондуктан бул аппаратка туташып денеге барганда биз импульс жөндөбүз, импульска барып биоток айланат. Ал биоток биздин денеде клеточный зарядка тең келет. Андан кийин бул аппарат бардык лечениелерден айырмаланып, мына биздин келген пациенттерге анын 70% проблемасын чече алам деп айта алат бул аппарат. Бул аппараттын дагы бир өзгөчөлүк жагы бул механизм действиясын карасак, бардык эле лечениелердин бардык кан айлануун жакшыртат. Бул аппарат нервтерди уйгутат, клеткаларды жандандырат. Ар бир массаж болгон сайын сөөктөрдү, булчуңдарды чыңдайт. Дагы бир өзгөчөлүгү бул ысык суукту теңдейт, же болбосо дисбалансты теңдейт. Ден соолукту чыңдоо борборуна бир эле Ош облусунан эмес, Баткен, Жалал Абад облустарынан да келип турушат. Бүгүнкү күндө түзүлгөн шарт жана заманбап жабдуулар бейтаптардын купулуна толгон. Пансионат Ош шаарынан алыс эмес, абасы таза жана жаратылышы кооз жерде жайгашкан. Кудайга шүгүр, Мамакеевдин лечениясы жакшы. Ар дайым мен шу жерден лечение алып жүрөм. Бардык шарттары жакшы. Кудайга шүгүр, жакшымын. Жылда келемин. Эмнеси менен жакты сизге бу жер? Бу жерде лечениялары жакшы. Путу колуңа, лечениялар баштарыңа, бар жоңа жакшы, массаждары жакшы, иштеген немелери жакшы, балам. Бул жердин Мамакеев санаториясы биздин биз келген меймандарга абдан жакшы таасир калтырып, жакшы жаратылыш байлыгы менен өзүнүн баягы жерде баягы коомдон алыс, өзүнүн мындай жерде жакшынакай жаратылышы менен, жакшынакай дарылары менен, суулары менен, бул жерде тейлөө дагы абдан жакшы болуп жатат. Баягы врачтары, адамга кылган мамилелери абдан жакшы. Кыздар илберинки, байке не кылайын, грязга кирдиңизби, сууңуз кандай деп аябай жакшы кабыл алышып, жакшы биздин талапты ойдогудай аткарып жатышат. Мен ушул Мамакеев кызматкерлерине, ушул жердин администрациясына, директоруне чоң алкышымды айтамын, рахмат. Ушунчалык адам баласынын баркын сезип, ушунчалык адам баласынын деңгээлин бийик коюп, адам баласынын ден соолугун көтөрүп, ушул жердин жамаатына, ушул жердин коллективине мен абдан чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Мамакеев санаториясы Ош облусунун Төлөкөн айылында жайгашкан. Жылына бир нече миңдеген жарандарды кабыл алууга жетишет. Эгерде сиз ден соолугуңузду чыңдоону кааласаңыз, Мамакеев санаториясына кайрылсаңыз болот. Сылык ак халатчандар, таза аба, заманбап жабдуулар менен өз саламатчылыгыңызды чыңдоого чакырат. Таткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 0005 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.